тайжем болот. Эң жакын тайжем Чыңгыз Төрөкулович мен бир тууган тайкен болот да. Аны ошон үчүн айткан бул Мария Урматовна болбосо чикен мындай чыкмаган эмес да, чынын айтайын да. Көп жеринен өзү билинч эмес. Үйдө хозяйка, анан кийин кай жерде жүрсө чикемдин жанында жанагы метеорит сыяктуу жүргөн инсан эле да. Мынакей Татнакай инсан төрөп берди. Экөө тең Ширинди билесиз, депутат болуп, баласында мына жаныбызда жүрөт. Биз эртең менен ошо бардыгын кече саат 2-ге чейин бардыгын бүтүрүп, абдан кайгыганын себеби Турцияга барып көзүнө операция жасаткан. Анан эми потенциальный жагы абдан күчтүү эле да жебиздин, тай жебиздин. Анан биякта ошо видимо тияктан эмне кылып туруп неправильно самолечение, пенициллин тигиндей антибиотик кылып, анан кийин күчөтүп берген экен да. Ошон үчүн эми эмне деп айтам? Мындай киши аз. Эми чикем өзү ааламдын кишиси болгондон кийин ааламдын кишиси менен жүрүш аял зат абдан кыйын да. Ошон үчүн мен сыймыктанам ошо тайжем ошондой күчтүү экен. Эми 79 жашка чыгып дүйнө салды. Эми жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, иманы саламат болсун. Кыргыз элине даңктуу, керектүү инсандар төрөп берди. Биздин мен тайкелерим болот алар. Эми жыргап, будан кийин ошол балдарына Ширин менен кыздарына, неберелерине Кудай өмүр берип, элибиз тынччыкта бул президентибиз менен Кыргыз элинин дүйнө жүзүнө мен сыяктуу ошо таанткан элдер силер менен кошо бирге болойлу. Дайыма мына азыр айтайын дегеним себеби мен кыргыз болгум келет деп мурун айтчу эле ошо элдер. Эмне үчүн мен кыргызга күйөөгө чыктым же болбосо тегиндей деп. Азыр наоборот кыргыз издеп атат. Себеби баатыр экен. Атлант менен Тынч океандын ортосун 16 кылым кармаган эл экен. Шолбергдин картасын көрөсүз. Мына ошондой. Ошо ааламды тааныткан биздин биринчи Манас, экинчи Чикем. Адамдык сапаттары кандай эле? Адамды эми казактын сөзү эмес, ал бул кыргыздын сөзү, керемет киши эле да. Эми биз келсек чайын берет, майын берет, жана каткан конфеттерин берет деп илгери кемпирлер айтчу эле. Мен чалмын да уже 73-төмүн, анан ошон үчүн мен да сыйлачу жакшынакай кайны катарында. Анан будан айтып атпаймынбы? Чикемдин ушундай жакшы именно творческий убагында ошо эжем жанында жүрдү да. Құдайберген Назарбаев президенттің атынан бір сөзін айтып қойсын. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн баарыбыз абдан кыйын күн болуп турат. Анткени Мария эжебиз баарыбызга жакын, белгилүү инсан болчу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров терең кайгысы менен көңүлүн балдарына, бир туугандарына айтып атат. Кече дагы ал киши билер замат
өз көңілін интернет арқылы жазып шыққан болчу. Бүгін накай ұшығышын атынан біз келіп бағаңарға көңіл айтып тұрамыз. Как-то в жизни так бывает, что у великих людей бывают великие жены. И, видать, это правда, что Мария Урматовна сделала все возможное, чтобы творчество великого Чингиса Айткуловича Айтматова, чтобы оно цвело, творило дальше. И поэтому сегодня всем нам очень трудно, когда мы теряем такого близкого, дорогого человека. Един жатқан жері жайлы болсын, топырағы топқа болсын. Қош бол, әже. Кыргыз элин дүйнөгө таанытқан улуу калемгерибиздин өмүрлүк жары Мария Урматовна мына капысынан ак кам оюн сунуп отурат. Мария Урматовна биринчи кезекте бул маданияттын кишиси, маданияттын өкүлү, Москвадагы бүткүл союздук кинематография институтунун сценаристтик бөлүмүн окуп келип, ошол кыргыз кинематографиясына эмгек кылган кишилердин бири. Бул киши алгачкы эле ушу Айтматовдун чыгармасы боюнча тартылган Ботокөз булак көркөм фильминде режиссердун ассистенти болуп таанылган. Андан кийин ушу Кыргызстан кинематографисттер союзунда рецензент катарында бир топ көркөм фильмдерге рецензия жазып, алардын жарыкка чыгышына эмгек кылган. Ошондой эле Түркмөнстандын атактуу кинорежиссеру Нарлиев тарткан Маңкурт көркөм фильминин дагы сценариясын Мария Урматовна жазган. Ушундай чоң эмгектерди жасаган улуу жазуучубуздун чыгармаларын кагазга түшүрүүдө, машинкага басууда дагы бул киши жан шериги, биринчи окурманы болгон. Мына Кылым картар бир күн романын толугу менен эже өз колу менен машинкага басканын билебиз. Бул киши ошондой улуу адамдын жанында жүргөндүгүнүн өзү бекер адам эместигинен кабар берип турат. Чыңгыз агабыздын бардык чыгармачылыгында, күйөрманы катарында, акылдашы катарында жанында жүрдү. Үй бүлөсүнүн балдарынын энеси болду. Жана чет мамлекеттерде мына элчилик кызматта жүргөндө дагы Мария Урматовна ошо жанында, ошо элчилик кызматта дагы бирге жүрдү. Биз Мария Урматовнанын жаркын элесин арбагын унутпайбыз. Мына көз өткөнчө Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык фондко чоң эмгек кылып, мына бул үйүнө үй музейин уюштуруп, канчалаган чет мамлекеттен келген расмий меймандарды, конокторду өзү тозуп, узатып, кабыл алып, көз өткөнчө Чыңгыз атабыздын түндүгүн түшүргөн жок. Анын арбагын бийик көтөрүп, анын мына мурастарынын баарын музейге калтырып, китеп кылып чыгарууда өзүнүн чоң мындай билгичтигин көрсөтүп жүрүп өттү. Менимче мына ошол үй музейинде канчалаган коноктор кылымдар бою келет. Келген сайын ошо Мария Урматовна колдонгон буюмдарды, Чыңгыз атабыздан калган табилектердин баарын көргөн сайын бул инсанды ар бир инсан көз алдына тартып эскерет деп ойлойбуз. Ошон үчүн биз ушул жерде турган агайын туугандарга, Чыңгыз атабыздын балдарына, Элдар Чыңгызовичке, Ширин Чыңгызовнага, биз Аскар Чыңгызович турат бул жерде, баарыңыздарга чын көңүлүбүздөн көңүл айтабыз. Эжебиздин жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Чыңгыз атабыздын канаты, чыгармачыл сандыгы Мария апабыз дүйнө салды. Ушуга байланыштуу Мария апабыздын үй бүлөсүнө, жакын туугандарына ушул кайгысын тең бөлүшүү менен өзүмдүн атыман, жалпы Талас элинин атынан көңүл айтабыз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Атын атаса буту сүйнөт дейт, өзүңүздөргө белгилүү улуу жазуучу Чыңгыз Төреқуловичтин жубайы эжекебиз Мария Урматовна барса келгис сапарга кетип отурат. Эжекебиз кадимкидей эле көйлүү күчтүү, ден соолугу чың, дагы да бир топ жыл жашай турган адам болчу. Мынакей пандемиянын аркасы менен карагылачы кандай окуя болуп атат. Ажал деген ажал экен. Эжекебизди
Те илгертен бери жакшы билчелем да. Мынакей Москвада Переделкино деген бир атактуу деревня бар, өзүңүздөргө белгилүү. Мына ошол жерде кошуна болуп бир нече жыл туруп калдык. Ошондо мен өз көзүм менен көрдүм эле. Чыңгыз Төреқулович экөөбүз түн ичинде иштейбиз, кошуна турабыз, бири-бирибизди карап терезеден сүйлөшүп чыгарма жазчу элек. Эртеси эртең менен Чыңгыз Төреқулович эртең мененки тамактан кийин сөзсүз баягы жазган нерселерин айтып, окуп берет. Аны болсо машинкага басып, эжекебиз сонун нерселерди кошуп алып дегендей, мындайча айтканда жан дүйнөлөрү бир эле. Чыңгыз Төреқуловичке чоң жардамдарды берип, өзүнүн эмгеги менен көрүнгөн адам эле. Кыргыз үчүн чоң кызмат кылды. Азыр министрибиз аябай жакшы айтып өттү. Сонун сценарийлерди жазып, кинематографияга дагы, маданиятка дагы өз салымын кошкон эжекебиз эле. Адамкерчилиги бийик, акыл десе акыл, өң десе өң, түс десе түс. Бардык жагынан келишкен жакшы адам эле. Мынакей кандай бир алдан немедей сонун балдарды, кыздарды өстүрдү, чоңойтtu. Мынакей Элдар бүгүнкү күнү моминтип Чыңгыз Төреқулович менен эженин жоктотпой чоң эмгек кылып атат. Бул дагы эмне демекчибиз? Эжекебиз мындай кылган эмгектери менен, өзүнүн кошкон салымдары менен кыргыз элинин элеси унутулбай калат. Бардыгыбыздын жүрөгүбүздө сакталат. Эжекебиздин жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, ыйманы саламат болсун. Бүгүн ушундай жоготуу болуп атат, эжекебиз кетип атат. Эжекенин арбагы кыргыз элине ыраазы болсун. Чыңгыз Төреқулович жиздем эжекемди тосуп алып, балдар аман болсун, узак өмүр сүрсүн. Элдар, Ширинка, неберелер аман болуп, жакшылыктын үстүндө жүрүшсүн. Атасы менен апасынын арбагы колдоп, балдар аман эсен болсун. Кыргыз эли аман бололу баарыбыз. Аллаху акбар. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك Gracias.
يعلمون